жерим ушул меш. Садиктин жоктугунан балдарым кээ бир балда энди менде өзүмө жараша конок жерлерим болуп калат да. Анын үстүгө курандуу болуп калдым. Ал жака бер жака куранга карап кетип калам. Ошондо балдарым өтө кыйналып калат. Жалгыз эле неме болуп калам да, келиндерим жумушка кетип калса, ушул эле кызга жалдырап, ушул менин эң кенжетай кызым ушул. Аны неме кылып коюп, ушуну жалдыратып, карайсың бүгүн деп школдон алып калганга мажбур болуп калам. Болбосо апасынын саатыны белгилейм, ошого чейин сен карап тургун, анан калганын жеңиңдер келип калат экен деп туруп ушул кызга мажбурлап неме кылып коем да. Таштап кетем. Анан кыш абасында меш жагабыз, мештен корком, келгиче апасы келип калды экен, меш кармап калбады экен деп кыйналып кетем мен. Садик жок, эч жака эмете албай, эне аталар иштей албайт. Жаштарга бизге жумуш эметели десе, садик жок болгондуктан таштай турган киши жок, үйдө отурушуп атат. Эми балдардын өсүүсүн аябай эле таасир тийгизет. Анткени себеби бул балдар үйдөгө эле, үйдөн эч жака чыга алышпайт. Анткени себеби баягы үйдө болгондон кийин өздөрү менен гана өздөрү болушуп, мындай коомго да аралаша албайт. Садик дегенде баягы элди башта мектеп окуучулар окууга даярдыктар да болбойт. Элдин көйгөйү биринчи садик. Бул жерде ошо проект барысы дайын. Бул природный айыл өкмөтүндө бар проекттер. Только бизде каражат жок болуп атат да. Биз азыр садикке барыш үчүнчү шаарга алып барып атабыз. Алыста. Андан кайткечин алып келиш керек. Маршруткалар, автобустар часып битте тыгын болуп калат. Өтө кыйынчылык жаралып атат элдерге.